жылда корпоративде макияж жасап эле жасайсыздарбы? Ооба. Да. Жаңы жылга корпоративге азыр көбүнчө вечерний макияж жасап атышат да. Ошондой жасап берейин, э? Менин атым Толкунай. 2003-жылы болгом. Нарын области Кочкор районунан болгом да. Бияка негизи протез жасатканым келип калып. Дастан Алымбеков деген байке менен таанышып калып, анан ошол РЗЖге тааныштык, ошондон окуп калдым да. РЗЖ 50% скидка алып берип, 50%ин равенство төлөп берип, ошол жактан окуп калдым. 7 күн окудум да. Башында окуп жатканда сизде кистилерди кармоо кыйынчылык тудурдубу? Жок. Кыйынчылык деле болгон жок. Негизи буга чейин мындай кармап үйрөнүп калгансыз? Ооба, негизи. Ручкаларды. Ооба, кармап эле жүргөм. Ошентип РЗЖникинде 7 күн окудум. Үйүм алыс болуп калат экен деп, ал эже үйүнө жаткырып окутту да. Ошол жактан окуп, анан бул Beauty Sedep деген салондун иштеген байкелер, хозяиндар. Ошол жака сүйлөшүп, жумушка алып калып, ошол жака иштегениме 3 күн болду да. Азыр иштеп атканыма. Сизге магышош эле кардарлар келет да, боеп бер деп, анан таң калып ушинткендер болобу? Кантип жасайт депчи? Кээ бирлери болот. Карап. Мен биринчи карыдар киргенде эле айтам. Келиңиз, макияж жасап берем, бирок мен кирпик чаптай албайм депчи. Анан макул болсоңуз жасап берейин деп. Анан макул болсо жасап берем. Кирпик чаптатпайм эле макияж кылмакмын десечи. Азыр сиздин макияж жасаганыңызды көрүп, бизди көрүп аткан теле көрүүчүлөр кызык болуп атса керек. Бул туасабы же эмне болгон депчи, ошол жөнүндө маалымат берип, кененирээк айтып берсеңиз. Ооба, туаса. Төрөлгөндөн бери ушундай да. Эми успай калганбы, ушундай болгон да. Анан мен ошо РЗЖникинде окуп атканда, окуум бүтүп кечки саат 7-ге бир карыдар жазып калды да. Анан обычный эле карыдар катары эле күтүп аткан бир эже жазылган. Анан кечинде ушул убакыт сааты болуп эле, анан мен косметикамды даярдап эле отурсам, бирсен эле эшикти ачып Байнур кирип калса болобу? Сиз күткөн эмессиз? Мен күткөн эмесмин, мен өзүм шок болуп калдым да, көрүп эле. Буга чейин таанычу элеңиз? Ооба, көрүп жүрчүмүн. Мындай бойгондорун, макияждарын. Анан кирип келип калып эле. Тоң коюп берди деди, өзүн тааныштырып. Анан бетине тоң коюп бердим. Жакшы баа берди да тоң койгонума. Анан буюрса эми январда өзүнүн мастер-классына чакырды да. Косметиканы болсо спонсорлор аркылуу алдым да. Алганга спонсорлор жардам берген. Эми бир щетка менен мен бир күндө 2 адамдын же мындай адамдарга жазсам, баарына бир щетка менен кыла албайм да. Гигиена жактан. Сиз боюп жатканда кайсы мындай бетти бойгон чагабы же кайсынысы мындай көбүрөөк сизге жагат боюп жатканда? Мага боюп жатканда көбүнчө тон да. Тон? Тон алкоголь. Кээ бир адамдар бар, көзүн бояткондон коркушат да. Эмнеге?
Эми кичине көз боегондо неприятныйраак го көзүмдө. Саялат депсе. Ошондой сыяктуу болуп калабы, мындай кээде жалтан берет да өзү кирмеп. Кандай максат кыялдарыңыз бар? Эми буюрса алдыга койгон максаттарым буюрса дагы да жакшыраак үйрөнүп, жакшы боеп, андан кийин буюрса дагы да жакшы үйрөнүп макияж кылганды. Анан буюрса өзүмдүн жеке салонумду ачсам дейм да. Анан ошол жакта эми өзүмдөй болгондорго жардам берип, бетиңизге да чуть тоң куюп коеюн. Заркы учурда бет боеуну, макияж жасоону үйрөнүп атасыз го? Анан дагы эмнелерди үйрөнгүңүз келет? Эми дагы алдыда чет тилдерди үйрөнүп алсам дейм да. Эми чынын айтсам мен Кыргызстанда иштегим келбейт да. Кыргызстанда иштейсизби? Эми чет өлкөдө Кагаз ручка кармаганда кантип жазасыз деген суроо пайда болот экен да менде. Жаза аласызбы? ооба. Эми ручканы деле ошо кармагандай эле кармайм. Эми азыр көпчүлүгүндө эми айта кетейин, телефонду кантип кармайсың деген суроо туюлуп атат да. Чынында кантип кармайсыз? Эми ошол суроо мага азыр көпчүлүк берилип аткан суроо да. Эми монтип адамдарды боеп аткандан кийин телефон кармаш Оңой деп коесуз. оңой эле да. Бир күндө канча адамды сулуулайсыз? Эми азыр клиенттер эми кичинеден келип атышат, бирок эми бир күндө 1-2ден же 1ден болуп калат да. Биринчи кардарыңыз эсиңиздеби? Менин биринчи карыдарым ошо Байнур болду окшойт. Сиз ошондо жакында эле иштеп баштаган турбайсызбы? Ооба, мен бияка бул салонго келип иштегениме 3 күн болду да. Бүгүнкү менен 4 күн болсо керек. Эми биринчи карыдарым Байнур болду. Эми буюрса мен андан да жакшы визажисттерден болом деген ойдомун да. Эми мени көрүп деле көп адамга, эми 12 мүчөсү толук адамга деле мындай мотивация дегендей деле болду окшойт. Анан эми мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга деле эми биздин Кыргызстанда көп да андайлар. Эми кээ бирөөсү ошентип жумуштап, мындай неметкендери бар, иштегендерчи. Кээ бирөө эми коомго чыкпай, аралашпагандары да бар да. Анан эми кантип эми мындаймын деп жата бергени, отура бергенде отура бересиң, анан мен колума мындай келет, мен мону кыла алам, мен мону кылам деп туруп эле чыгыш керек. Анан буюрса ошол ишти кылып кетесиң да, аракетке берекет болуп. Ишениш керек өзүнө. Өзүңө эң биринчи өзүңө ишениш керек. Менин бүгүнкү макияжым өзүмө аябай жакты, анткени бул нерсени мен өзүм жасай албайм да, бирок эми буюрса үйрөнөм деген ишеничтемин. Сизге рахмат, ар дайым ушундай кардарларды сүйүнтүп жүрө бериңиз. Сизге жакканына кубанычтамын. Силерге да рахмат, дагы да келип туруңуздар. Ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Супер ТВ YouTube каналына катталып, лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыз. Саламатта калыңыз.